Саламатсыздарбы мугалимдер, урматтуу агартуучулар. Акыл эмгегинин маданиятын математика сабагына, башка сабактарга киргизүүдө Гапар агай айткан, бизде Кыргызстанда негизи аналитикалык иш жүргүзүү аксайт депчи. Анан ошол сөзүнөн кийин мен дароо түшүндүм да эмнеден ката кетирип атканыбызды. Себеби ага чейин мен 7-8 ай АЭМди киргизейин деп аракет кылып колдон келбей жүргөм да. Көрсө ушул аналитикалык дегени цифра менен эле өлчөп башташ керек экен эле да. Эми мен сиздерге ошону менен бөлүшүп, мен кетирген каталарды сиздер кетирбеңиздер. Төмөнкүдөй. Мисал үчүн, мына жайында ОРТга даярдоо курсун баштадык. Жаңы АЭМ методикасы менен балдарды окутуп, жаңы китеп менен, жаңы материалдар менен анан биринчи карагыла. Минутага окутабыз деп айттым эле. Ошондо 11 класс, мисал үчүн Айша 2 деп койдум. Себеби окуучунун атын мен бул жерге берген жокмун. Дагы бирөө бар, Айша 1 деген, аны дагы көрсөтөм. Ошондо 11 класстын нормасы окуу техникасынын ылдамдыгы 250 сөз болуш керек. Ал эми түшүнүгү 200 сөз жазыш керек. Ата-энелерге мен дароо айтам да, качан окуучунун температурасы менен давлениясы, мээсинин ой жүгүртүсүндөгү температурасы менен давлениясы деп койгом мен, ылдамдык менен түшүнүүнү. 250-ге 50 болгондо мен сиздерге балаңыз монча балл алат деп гарантия берип, болжол менен, мисалы прогноз бере алам деп айттым да, монча балл алат депчи. Эгерде ушуга жеткичекти, мисалы, сиздерге мен эч нерсе деп айта албайм. Эгерде анан бир айдын ичинде ушунун эч кандай аракетин көрбөй турган болсом, мен окутпай эле кое берем. Себеби балада аракет болуш керек. Мугалимден бир жактан, экинчиден окуучу дагы. Берүүчү болсо, алуучу дагы даяр болуш керек деп Гапар агайыбыз дагы ушул өзүн өзү тарбиялоо дегенде дагы жазган да. Анан мына карасаңыздар, 7-июндан баштап жазылган маалыматтар бар экен. Мына эң башында 162-ге 30 болгон мунун давлениясы. Давлениясы десе, эми баягы түшүнүп атасыздар, ылдамдыгы 162, түшүнгөнүн жазганы 30 болгон. Математика сабагы ооба. Математикада көбү шок болушат да, келе калып эле сабакка биринчи келгенде шок болушат. Кантип эле биз эсеп чыгарбай эле китеп окуйбузбу дейт. Окуйсуң, китеп окубасаң, мээң иштебесе, мен сага кантип тиги математиканы үйрөтөм. Мисалы, кээ бир балдар бар, эжелеп окуйт, о депчи. Анан ошондойлорго мен эсеп чыгарганды үйрөтөмбү, окуй албай атса. Биринчи окуганды үйрөнүп кел. Эми ошентип, мына эми бул биринчи 1 мүнөттөн окутуп баштагам. Анан азыр бүгүнкү күндө мен 5 мүнөттө окутам. Сабакка бардыгы келгенде, бардыгы сразу китеп алышат. Мен эчтеке деп айтпасам эле, даярсыңарбы дейм дагы, 5 мүнөткө коюп коем. 5 мүнөттө будильник шыңгырайт. Анан балдар түшүнүктөрүн жазып башташат. Ошентип түшүнүктөрүн мына жазышат. Көрүп атасыздар, мына 180, 190 болу. Анан көңүл бурсаңар, могул жерде стабилдүү өсүп баратат. Көрдүңөрбү? 162, 167, 171. Мындай скачоктор жок да, өйдө ылдый секирмейлер жок. Демек, бул жерде бала үйдөн китеп окуп атат дегенден кабар берет. Бардыгы бир китепти окушабы дейт. Ар ким ар кандай каалаган китебин окуй берет. Мен мисалы класска апарып койгом, акыл эмгегинин маданияты, ой өрүшү, кругозор, ошондой эле өзүмдүн башка Александр Беляев, жакшы көргөн, өзүм окуп жүргөн китептердин бардыгын апарып койгом. Столдордун үстүнө тизип койгом, каалаганыңды алып окуй бер. Кыргыз класс болсо кыргызча китеп алып окуш керек, орус класс болсо орусча китеп алып окуш керек. Азыр дагы бир түрк бала бар менде. Ага, мен түркчө китеп алып кел өзүңдүн дегем, ошо түркчө окуйт ал. Анан могу жерде байкасаңар, цифрада секириктер жок. Демек, бул нормальный дегенден кабар берет да. Мисалы, 140 болуп туруп эле 180, 200-гө секирүүнөн кайра 160 болсо,
Чото бул НИТО да больной деп кабыл аласыңар, мындай үйдөн китеп окубайт, же болбосо тамгаларды аягына чейин окубай жутуп кетип атат. Ушундай да, себеби эми азыр 20 бала отурса, мен ар бирөөнү бирден окута албайм да. Бардыгы бир момент китеп алышат дагы, бардыгы хором окуйт. Ошону менен мен эмеде бүтүрөбүз да. Белгилүү убакытта бүтөт. Демек бул нукун мына карап атабыз. Эми кийинкини мисал үчүн карасак, математика 1 дегенибиз бул китеп 85 беттен турса, могул жер мына көңүл бурсаңар максат. Окуучуларга сразу максат коюп, максат сразу күндүн биринчи келген күндөн баштап, мына сен 250 сөз окушуң керек, 200 сөз жазышың керек, математикадан 85 бет болсо, 85 беттин бардыгын бүтүрүшүң керек. Бул эски китеп боюнча. Жаңы китебим чыга эле, эски китепте 85 болсо, жаңы китепте азыр ушул 200гө жакын, 250 бетпи ушундай да, азыркы китеп аябай чоң. Себеби тапшырмаларды көбөйткөн, мисалдарды. Ана мына биринчи 7-июнда бул окуп баштаптыр. 85 бет болсо 5 бетинде болчу. Анан 26-июнда 45 бетке келген. Ошондо 17 күндүн ичинде, мисалы үчүн 45ти мен 17ге бөлсөм, бир күндө болжол менен 2,5 бет иштеп атат экен да могу бала. Айша деген кыз, Айша эки. Болжол менен күнүнө 2,5 барактан иштеп атат экен, нормально. Ошондо болжол менен дагы бир айда бул китепти бүтүрөт деген прогноз бар да. Экинчиден, бул прогнозду айтып атам, эми китепти бүтүргөнгө бүтүрөт. Бирок могу эске тутуусунун процентин чыгарып койсок болот могу үстүнөчү. Ошондо, мисалы үчүн мен 64-тү 220-га бөлсөм, могу жерден эле мен азыр формула кылып эле чыгарып коеюн. Так, барабар 30ду мен бөлөм 162-ге, анан көбөйтөм 100гө. Процент чыгат да ошондо. 19% кене. Эми бардыгын проценттин көрүп коелу. Ошондо мына 19, 20, 22% болуп, эске тутуусу дагы өсүп атат экен да, азыр акыры мына 30%ке келип калган экен. Демек, бул 2 айда бүтсө, мына мен цифралар менен балага мына прогноз берип атам да, 2 айда китепти бүтө турган болсо, 30%-ын эстеп калат китептин. 30%-ын эстеп калганда көбүнчө акыркы темаларды эстеп калат да, мурунку темаларды эмес. Ошондо китептин 3-2 бөлүгүн унутат 2 айда, унуткандан кийин башындагы оорураак темалар, бөлчөк унутуп калат дагы, анан бөлчөктү чыгара албагандан кийин китептин аягында эсепти чыгармак беле. Бул эмнеден кабар берет? 2 айда окуп бүткөндөн кийин азыр 30% эске тутуусу менен бул программаны кайра эле унутат. Мына ушул нерсени биз окуучуга, ата-энесине айтышыбыз керек. Китеп окуп атат экенсиң, молодец, бирок эске тутуунун үстүндө дагы иштешибиз керек. Жетишпейт. Сен ушундай унутасың деп айтабыз да. Алдын ала эле мына ушинтип эле айта беребиз. Андан кийин терминдер боюнча, мына терминдер боюнча 300 термин жазыш керек деп мына максат койдук. Мен терминдерди курстун башында эле айткам, бирок могул жерде цифралар жазылбагандан эмнени билсек болот? Что мугалим өзү, мына мен жакшы контроль кылган эмесмин да, күндө сураган эмесмин терминдерди. Ошондуктан жазган терминдердин саны 21. То есть мен өзүм бул биринчи ай кылган үчүн дагы көп нерсени кайра кылып кылбай, анан акыры мына ушуларга келип токтолдум да. Эми муну күндө сурап турбасам болбойт экен. Себеби термин жок болсо болду. Бала эмнени үйрөнүп атканын билбейт. Алымы, бөлчөктүн алымы, бөлүмү, теңдеме, рационалдык сан, бөлчөк сан, аралаш сан, ондук бөлчөк деген ар бир сөздүн, терминдин түшүндүрмөсүн билбесе, мисал бере албаса болду. Ал мен жанагы айтып аткан 30% ал чыгарган эсеби. Бул биринчиден, экинчиден анан сөздүн маанисин билбесе болду. Анан ажыпокту дагы мен кандай киргизем математикага деп, анан баягы кандай сурайм деп, муну көбүнчө өз алдынча иштөөгө кирет да могулар. Үйдөн кылып келиш керек балачы. Муну сабак учурунда кээ бир нерсени эле текшере алабыз. Анан терминдер 300гө жетиш керек, ажыпок 100гө жетиш керек. Ажыпок 100гө жеткенде
Ошондо окуучу өз алдынча изилденгенди үйрөнө баштайт да. 100-гө жеткен. Азыр мына көрүп атасыңар 2 эле экен. Себеби мен да муну көп требовать эткен эмесмин. Өзүмдү билем да, сабакта өтүп атканда ажипокту көп талап кылган эмесмин. Анан формула боюнча. Формуланы кийин мен уже акырында эле мына могул 26 числолордо эле айттым балдарга. Формула. Муну коштум да ошондо кагазына. Бул эми ар бир окуучунун өзүндө бул дептердин аркасында чапталган могу кагаз бар. Видеого тартып группага да бир жөнөтүп коем. Анан 40 формула билиш керек. Күндө бирден формула жаттап келгиле. Мына мен 26-сында жазып берген болсом, то есть ага чейинки күндө айткан, 26-сында жок, жазып келген жок. 27-синде жазып келген жок. Анан 28-inde бир аз формула жазып келишкен. Мен бир аз текшерүү иши алган үчүн могул 28-июндукун жазган жокмун да. Андан кийин бир жумада бир боло тургандар терминдерди 1 минутада айттырып коюу. Мисалы үчүн ушул могу жерде терминдер 300 деп максат койгон болсок, бул 21 термин жазган. Анан жаттаганын дагы текшеришибиз керек. Ал үчүн 1 минутада ким канча термин айтат экен деп акыл гимнастикасын уюштурабыз дагы. Анан сурап коебуз. Муну эми бирок мен пока кыла элекмин. Кийинки жумада буюрса кылам. Анан формулаларды доскага жаздырышыбыз керек. Муну Гапар агайыбыздын гимназиясына мен барганда көргөм. Окуучулар 1 минутада 30га жакын формула жазган математика, 120га жакын орусча терминдерди айтканда 120 айткан бир кыз англисче 130 сөз айткан. Математикалык терминдерди сурасак деле ошондон үйдө болот болуш керек. Бардыгы так, комментарийге жаза бериңиздер, суроолоруңуздар болсо. Анан бир жумада бир жолу негизи мен азыр мону сөз менен айтып койдум сиздерге. Анализди мына дагы бир Айша 1 деген окуучунукун көрсөтөйүн. Бул 9-класс. Негизи могу жердин бардыгы цифрага айланыш керек да, в идеале. Ошого айланат, буюрса ошентип иштей берсек. Мисалы 9-класс окуучу 215 сөз окуш керек. Анан 150 сөз жазыш керек. Бул 80% дегенибиз да. 150-ни аз көрөйүнчү. 150-нү бөлөм 215-ке. 69, 70% экен. Буга мен максат 70% эстеп кал деп эле койгон экенмин. Эми муну карасак 130 сөз окуп келген бул башында. Бул кызды карасаңар, бул деле 160. Өтө деле разница чоң эмес. 150 сөз 4-класс, 130 сөз 3-класстын деңгээли математикалык жанагы окуу техникасы боюнча. Эске тутуусу мунуку деле башында азыр канча процент болду экен эстеп койсок, 10%тен бир аз эле көп экен, бөлөм буга так көбөйтөм 100гө. Ошондо 12%, бул кыздыкы болсо 19. Бир аз эле көп болгон экен. Бирок мындай карасак болот, Ошондо мына могу кызда скачоктор бар да, цифрларда карасаңар. 55% болуп кеткен, мына 130, 135 окуганда анан 180 окуган, кайра 160, 130, 137, 160, 140, кайра 112-ге түшүп кеткен. Көрдүңөрбү? Өйдө ылдый болуп атат. Бул что-то не то. Эмнеден кабар берет? Бул болжолу мен мындай эле жазгам да, бул жергечи эмнеден кабар бере тургандыгын. Мисалы, анализ бир сыйра. Айша 9-класс окуу техникасынын нормасы 150-гө 215 болуш керек. Бул максат в идеале. 6-июнда 16-га 130 болчу. Бизде 17-күнү 16-га 160 болду. 17 күндөгү орточо ылдамдыгы 149. Эске тутуусу 38, 38 эмес, эме болгон. 25%. Тууралап коеюн. Эске тутуусу 25% болду. Менимче көп китеп окубайт. Ушундай мен жыйынтык чыгарып атам да, бул окубайт. Окуган окуучунуку жанагыдай болуп, мындай өйдө карай өсүш керек да. Болбосо орточо ылдамдыгы 180ден жогору болуш керек эле деген жыйынтык чыгарып атам да. Себеби мына карасаңар, бул жердеги окуучунуку болсо, могул окуучунуку ылдамдыгы 160-тан баштап 200 канчага чейин өскөн, жанагы окуучунуку. 224-кө чейин өстү. Мунуку болсо кайра акырында 160-ка келип токтоп атат да. Бул демек
эгерде ушундай жолдо кете бере турган болсо, эч өзгөрүү болбошу ыктымал. Эми уже көрүнүп атат да. Китепти биринчи бөлүмдө 17 күндө 27 бетке жеткен. Ошондо бир күндө орточо 1,5 бет иштеген. Жана берки кызга караганда 2 эсе аз почти. Ушундай ылдамдыкта бул жолу 2 айда бир китепти бүтүрөт. Бирок эске тутуусу орточо көрсөткүчү 25% болгондуктан 4төн 1 гана эсинде калат. Муну мисалы эмеден текшерип койдум да, мен 28 күнү китептерин бардыгын алдым, дептерлердин бардыгын алдым дагы. Математика боюнча мына биз 1 айдай окудук. Ошондо мээңерде эмне калды жазып бергиле мага десем, анан ошол берки могул кыз, мисалы үчүн бир барак эле көтөрүп келиптир, кичинекей эле болду. Темалардын аттары деле жок, жөн эле цифрларды жазып келген. Себеби баягы терминдерди билбеген үчүн. А бул кыз ушуга окшогон дагы аракетти кылып аткандар болсо, уже темалар менен бөлүштүрүп койгон да, баягы терминдерди кичине көбүрөөк билгендерчи. Көрдүңөрбү, ушундай таасир берет экен. Терминдер боюнча 0 термин жазган, демек кайсы тема эмнени үйрөнүп жатканын терең аңдап билбеши мүмкүн. Буга мугалим өзү күнөөлүү. Себеби терминдер боюнча эч акыл гимнастикасын кылган эмес, жана талапты да койгон эмес. Эми бул муну мисалы үчүн биз башка мугалимдикин көрүп аткан болсок, могу цифрадан эле көрүп койсок болот да, мына могу кайсы күндөн башталып атат цифра. Жана мен башында сиздерге түшүндүрүп кеттим. Ошондо биз сабакта цифраларын алганда врачтай көз карашта болушубуз керек. Баягы окуучулардын аң сезимин, ой жүгүртүүсүн айыктыруучу врач катары карашыбыз керек. Врачтар анализди карайт да. А сабак учурунда болсо тренер, спорт тренер катары машыктырышыбыз керек да, аларга азыраак сүйлөп, көбүрөөк тапшырмаларды аткарып, анан жол көрсөтүп, мотивация берип дегендейчи. Эми себеби терминдер боюнча эч акыл гимнастикасы жана терминдер боюнча цифраны так муну жазылып турат. Анан ажыпок жана формулалар боюнча да ошондой. Себеби эч кандай талап коюлган эмес, суралган эмес дейт. Жыйынтык: окуучу менен ушулар тууралуу жекеме жеке биринчи ушундай эле азыр сиздерге көрсөтүп аткандай анализди өзүнүн көрсөтүп, сүйлөшүп, андан кийин ата энесин да чакырып, ата энесине да бир жолу ушинтип айтышыбыз керек да. Эми болбойт минте берсек эмне кылабыз депчи. Кыскача мына ушундай. Эми суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Суроолорго бир аз убакыт бөлөлү.